Достор салам, бүгүнкү күндүн башкы окуяларын мен адайым айтып берем. Биринчи жаңылык, өлкөдө коронавирус жуктурган алгачкы бейтап каза тапты. Ал 61 жаштагы эркек киши болгон. Маркум Ноокат аймактык ооруканасында дарыланып жаткан. Өкмөттүк штаб билдиргендей, маркум вирусту чет өлкөдөн жуктурган. Ошондой эле ал башка да олуттуу оорулар менен жабыркап жүргөн. Бүгүн өлкө боюнча коронавирус жуктургандардын жалпы саны 130 адамга өстү. Экинчи жаңылык, Бишкектин комендатурасы шаар ичинде дары жана азык-түлүктөрдү ташыган оор жүк унааларды өткөрмө барактарын алуудан бошотту. Ошол эле кезде жакынкы бир нече күндө коронавирус менен карым-катнашта болгон адамдардын инкубациялык мезгили аяктап жаткандыктан тургундар үчүн чектөөлөр күчөтүлдү. Шаардын коменданты Алмазбек Оразалиев жакынкы жумаларда тургундарды үйдөн чыкпоого чакырды. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан же социалдык тармактардагы барактарыбыздан окусаңыз болот.